Ош облусунун Ноқат району Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө келдик, Атайы Бишкектен. Азыр ушул жерде Ильич Нарматов шахта экен деп уктук. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келиңиздер. Аллах жаса. Саламатсыздар. Хош келиңиздер. Тынчпы? Амансыз көргөнгө кубанычтамын сага. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Тынчтарбы? Хош келиңиздер. Seni uğup alıp gelip kaldık. Gelip sırası mına kantorlarını görüp suyunduk. Значит, mında kantorda jakşı kişiler işlese gerektir. Rahmat, rahmat. Şu jakşılıklarını uqtuk. Hem özünüzün gözünüz menen çimbi, cejalganbı. İçinde öyle şunda el var bu. Мен укканча бир көргөн жакшы. Өлкөле мен жалпакташ элим окшойт десем, силерде де бар турбайбы? Шакиртиңиз бизде, устатыбызсыз. Молодец, рахмат. Жалгыз эмес. Бүгүн жумуш күнү бүтүп калыптыр. Биз асыр убакта келип калдык. Бул ичине кирбей эле, бул бала негизинен ошо айылдык өзүнүн айыл башчы экен. Ошо Акбулак, айыл башчы. Lan işlerin göreyli bayağı kurgan işleri. Жарайт. Жакшы болот, жакшы болот. Биз ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн борунан биз Акбулак өзүбүздүн айылды көздөй берип атабыз. Көтөрмө айылынан азыр 200 метрден кийин уже чыгабыз. 200 метрден кийин уже Акбулак башталат. Жакындап калдык. Как раз быйыл ушул эки айылдын ортосуна тротуар жасайлы деп автоунаа айдаган биздин айдоочулар менен основном жаштар. Бизде Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө союз малынан калган училище бар, анан музыкальный школдор бар, спорт залдар бар, маданият үйү бул жакта, өкмөт, бул жака жарандар көп жөө басып келгенине байланыштуу тротуардын жоктугунан улам биз менен жол талашып, бир алдыда бир кырсыктын алдын алуу максатында техниканын цивилизация жылдан жылга өнүгүп атпайбыз. Ар бир үйдө 2-3 машина болуп калды. Ошол жөө жүрүүчүлөргө биз тротуар жасайлы деп быйыл мына ушул тротуар, мына ушул жерден Акбулак айылы башталат. Мына Акбулак айылына кирип келатабыз. Насип кылса мына ушул оң тарабын быйыл ушинтип тротуарга ачып даярдадык. Бактарактар мына ушул жолдун боюна чейин келчү. Жолдун боюна чейин ушундай бактарактар болгон. Бул мамлекет элге берген үлүш жерлер. Адамдар ушул бактарактарды тигип жөө басканга жол жок болчу да, арт тарабынан да, бул тарабынан да жөө жүрүүчүлөргө жол жоктугуна байланыштуу баардыгыбыз ушул жолду талашчубуз. Вот быйыл эл менен бирге иштешип Мыйзам талаасында бул жер 18 метр жол экен, жалпы ошол 18 метрди эки тараптан тең тротуар ачалы деп быйыл бул оң тарабын бүтүрүп атабыз. Союз малынан калган селканадагы көпүрө буну ошол айыл өкмөт жасаган кезинде убагында тар жасалып калган. Быйыл элдик салым менен ачып, бул жерди чоңойтуп, бул жерге аялдама түшүрдүк элдик салым менен. Жанынан бакты ачып, сүрдүрүп, бул жерден мына көпүрө окшойт. Ушул көпүрө. Ушул жерге бир токтойлучу. Жакшыраак. Жакшы бир маалымат берейин, Бул жер жол жок болчу. Бул жаңы конуш. Мен ушул тарапка үй салып быйыл бөлүнүп чыкканмын. Бул жактан келип мына негизги жолго кошулганга мүмкүнчүлүк шарт жок болчу. Анан бул жерде негизи ген планда жол болгондугуна байланыштуу мыйзамдуу келип жарандар менен сүйлөшүүлөрдү алып барып, биргеликте макулдашып, анан алардын жерин өлчөп, бул жер чындыгында ген планда жол болууна байланыштуу биз далилдеп туруп, анан алар макул болду, каршылык көрсөтпөдү. Аксакал киши, ажы киши, жакшы үй бүлөнүн эмеси, башчысы макул болуп элге ачып берди. Ошентип жаңы конуштан ушул жерге жакшына болуп жол салынды, ачылды. Буюрса асфальтталат. Келечекте бул ар бир көчө, бир жылда бир көчөнүн асфальт бул долбоору, бир да көчөнү калтырбай, буюрса асфальт жасайбыз деген чоң бир эме менен, ишеним менен алдыга баратабыз. Эл деле түшүнүп калды муну. Эл деле уже ишенип калды. Көпүрө бул. Бул Акбулак селканасы келип, Акбулак жогору жактан келип туруп, булга карай башка айыл өкмөттү аралап талаап өткөзөт. Бул көпүрө бул азыркы учурда бул элдик салым менен жасалып чоңойтулган учурунда турабыз да. Вот бүттүк. Азыр асфальт төшөө маселеси калды. Ореки ограждение, могул тосмо бул жакта сызык турган жерде болгон. Сызык турган жерде болгон. Бул жерди убагында тар жасап коюшкан, мамлекет жасап берген, тар жасап койгон. Мына тосмо ушул жерде болгон. Андан кийин бул жерде дагы тосмо болот. Анан арты четинде дагы ичкерде тосмо болот.
мамлекет курган аялдама ой көпүрө бүткөндө бир эле автоунаа бата турган болуп тар болуп бүтүп калат дагы. Мындай куш. Анан кыйшакта бүтүп калат. Кийин ички тосмолордун баарын эки тарабын тең алат да, анан эки машина каттуу келгенде баягы батпай турган тар болуп калат. Бир КАМАЗ келсе, лөкөй машина токтоп туруш керек болуп калат, жеңил машина. Ошондон улам элдик салым менен мына жерден бул жака плита коюп, мостовой плита коюп, эмеге асфальт басканга даярдап койдук. Андан сырткары бул жака 1.20дан 2 плита, 2.40 пешеходный зонасы менен коштук да. Сонун болуптур. Мына сварка аябай жакшы болуптур, качественный. Бетондодук полный мына ичине кирип кеткен. Эки тарабынан тең бетонну ичине киргизип, аялдаманы салып, бул жаңы конуштан келгендерге аялдама да жок болчу. Элдик салым менен ушул чоңойтулду. Бул мындан сырткары нөлдөн баштап жасаган дагы бир көпүрөбүз бар. Ал жерге дагы барабыз. Ал да толук кандуу элдик салым болду. Ал жерге мамлекеттик айыл өкмөттөн болгону 80 000 каражат бөлүнүп берди көпүрөгө. Ошол ордунда айталы. Жарайт. Азыр мисалы мынаны мамлекеттик баягы мекемелер, курулуш тармагына тиешелүү өлчөсө ушуга канча калкуляция чыгарып берет? Мына жерге. Силер канчага бүтүрдүңөр? Силер канчага бүттү ушул жер? Мындай айтайынчы. Ооба. Кандай десем, бул көпүрө, бул көпүрөнү мамлекет салган көпүрөнү элдик салым менен жасалган көпүрөгө салыштырып айта алам да. Ал жак 450 000 каражат кетти. 450 000 каражат 10 метрлүү көпүрө салдык. Ал жак эки тарабына тең пешеходный зонасы менен ошол жерге 450 000 каражат кетти. Бул жер мен акыркы маалыматтарга караганда республиканский бюджеттен бул жерге 2,5 миллион реконструкцияга акча бөлүнгөн. Айыл өкмөттөн канча бөлүнгөн, итөгө канча акча менен бүткөн белгисиз. Бул жөнүндө маалымат бере албай атат. Недавно ушу кайрылуу жасаган Канчоек Кыдашевичке кайрылуу жасаганда ушул көпүрөнү көрсөткөн болчу. Мына ушул коопсуз айыл болуптур да силердики. Ушул идея кимдики? Мага таанып. Айылдын ичинде бул айыл коопсуз айылга айлангандан кийин айылдын ичи тынчыды да. Ондон кийин көчөдө жаш балдар аз жүрүп калды. Жанакында бир эми кантсе дагы жашоо пендебиз уурулук болот. Уурулук болушу мүмкүн. Криминал балдар өз баягы эки айылдын балдары бири-бири менен урушуп калышы мүмкүн. Айтор мусор төкмөй, ошол нерсенин баардыгы токтоду да. Анткени анча-мынча баягы пендечилик менен адашкан нерселерди запистен алып туруп, биз группага ыргытып койдук эле, уят болот экенбиз деген түшүнүк менен психология адам эмес ушул экен. Баардыгы токтоду да. Бул чөө өткөндө эле бул мындай эмесин көрсөтө баштады. Ушундай камерадан канча бар аз айылыңарда? Жалпы негизи эл кээ бир адамдар өздөрүнүн чөнтөгүнөн өздөрүнүн үйүнө койгон. Аларды айтпаганда биз ушул айылдын ичине ушул биринчи этап менен биз 5 этап менен коопсуз айыл кылабыз дегенбиз. Биринчи этапта жалпы 37 камера коюлган. 37 камераны коюп участкойлордун бөлмөсүнө орнотуп бергенбиз. Участкойлор бир эле учурда борборлоштурулган. Ошол эле жерде өздөрүнүн бөлмөсүндө айылды бир эле учурда көзөмөл кылып турса болот. Ким кайсы жерде жүрөт, ошол жерден карап эле эч жака чыкпай элечи, учурдун талабы. Аябай жашоону жеңилдетти да мындайча айткандачы. Азыркы асфальт тарых сызылган, тарых башталган көчөгө келе атабыз. Буга чейин ушул асфальт башталганга чейин көчөлөрдүн баардыгы ушул эле көрүнүш болгон. Ушундай болгон, ушул эле көрүнүш. Айла жок, ушул менен бул ушундай тар. Жолду эми көрүп атасыз, акыбал начар. Ушул жерден бала бакчага келебиз. Бул бала бакча, бул мектеп, центральный мечит. Жолдорубуздун баардыгы эле ушундай. Эми ушул көрүнүштү жокко чыгарып, өзүбүз үчүн жашайлы деп, мамлекетке салым кошкончо көчөлөрдү асфальт жасайлы деп, тарых мына ушул көчөдөн башталган. Давидин Насыр көчөсү 23-жылы. Бир жылда бир көчөнү асфальт төшөө деген ушул долбоору менен келип бир айда ушул жерди асфальт кылып кетип калганбыз. Бакшы кантип башталган. Ар бир үйгө кирип чык, ар бир үй менен жеке, ар бир үйгө кирип чыкканмын. Неме, бир маселе. Ошондо сен көчүп келдиң беле Россиядан? Жок. Көчүп келдиң. Жок, Россияда жашап туруп. Россияда туруп, жылына бир эс алууга келчүмүн, бир айга. Отпускага келесиң. Отпускага келели, ошол отпускага келген учурда ушул көчөнү асфальт кылалы деп
үймө-үй кирип бул ажы той. Мен атам менен апам ажыга барып келип, ажы тойго бир жумага келгенмин. Өзүбүздүн абам, Бакыт деген абам бар, ошол Бакыт абам сунуштап, анан тойдон кийин ар бир үйгө кирип чыгып, элдин аң сезимин байкагым келди. Эл бардыгы колдогондон Аллахка таакал кылып туруп баштап салганбыз. Айылдын ичинен чыкпай түтүнгө акча чогултуп баштадык. Кийин организаторлор менен бизге окшогон Жорош деген байкебиз бар, Борбордогу акбулактыктардын организатору. Ал байке менен байланышып, күнүн убак-саатын белгиледик дагы. Марафонду жарыялап, марафонго учуп бардык. Марафондон 4 миллион 200 карачат чогултуп келдик 23-жылы. Жалаң Акбулактын жарандары, биздин ишкер байкелерибиз миллион, эң алдын миллион берген. Ошол акчанын деми менен элди ойготту, эл болуп аткан ишке ишенбей, толук кандуу ушул көчөнү асфальт кылып, тойду кылып, ачылышын кылып, Жогорку Кеңеш депутаттарын чакырып, 333 миң акча да ашып калган байке. Элдик салымда береке болот экен да. Пенсионерлер, чоң аталарыбыздын берген пенсиясы ошондо береке болуп, тарых мына ушул жерден башталган. 24 Азимбаевтар көчөсүнүн биринчи көчөнү асфальттадык. Комплексине каралы, ошондо мына столбаларды, мамыларды дагы алмаштырдыңар, Кстати, как раз ошол учурда биз Надира эжекебизге Азимовнага чыгып, Надира Нармат эжеке ал Жогорку Кеңеш депутаты ошол учурда азыр деле. Ооба. Элдик салым менен 10 миллион ашып, 11,5 миллион акча чогулуп асфальт төшөп атабыз. Мамлекетке бул салым. Анан сиздин жардамыңыз менен бул балдар самокат асфальт болгондон кийин буга чейинки бир видео бар, эми азыр деле ошол көрүнүш, мына жогору жакты көрүп атасыз да. Ар бир асфальт болгон асфальт төшөлгөн көчөгө чыга турган болсо, көчө толо балдар. Самокат, велосипед менен телефон чукуп, зренияны бузуп, анан психологияны бузуп, үйдө отурганын баардыгы азыр көчөгө чыкты. Чоң аталарына ошол самокат алып, велосипед алып, асфальтка чыгып, таза абада чыгып, ичине мындай баладай жашоо көрө баштады да. Баладай болуп. Баладай болуп элечи. Анан бул жерде мына камера турат. Биякта турат, тетигинде турат. Ушулар жөнүндө да азыр айтып коелу. Бул дагы элдик салым, чисто элдик салым, ошол Акбулак финансылык фонддон акча бөлдүрүп, элдик салым менен коопсуз айылга айлантканбыз. Айылдын ичи толук кандуу коопсуз айылга айланган. Ар бир негизги көчөлөрдө, эл жиш жүргөн жер, эл көп болгон жерде бардык жерде камера бар. 24 Азимбаевтар көчөсүн асфальт кылдык былтыры. Быйыл 25, жалпысынан 4 көчө асфальт болду. Быйыл жана элди биз ойгото алдык да. Элге жасаса болот экенин, кылса болот экенин биз жасап көрсөттүк, далилдедик. Эл талап кылып, биз түтүнгө 100 миңден беребиз, биздин көчөдө асфальт болсун деп өздөрү суранып, быйыл 4 көчө асфальт толугу менен бүттү. Ооба. Эл деле уже мындай түшүнүп калды да. Кантип жашаш керек, өзүбүз үчүн жашаш керек экен, кыска 5 күндүк жашоодо бир жакшы из калтырсак экен деп, бир соо ишке жана азыр мыйзамда кабыл алып койбодубу, ысырапкерчиликтен баш тартып 40 жылдыкты кылбагыла деп атпайбы. Ошондон баш тартып 40 жылдык кылбай, эл ушул асфальтка, көпүрөгө, тротуарга деп, арчага деп бере баштады. Жанакы тротуарга 200. Бир нерсе да, бир суроо. Бул көпүрө куруу, жол салуу чоң соопчулук да. Чоң соопчулук пайгамбарыбыз хадистеринде келген. Пайгамбар өзү кепилдик берген сооп да. Туура. Анан ушу соопту ишти кылгандан бери, мисалы, мен байлыгым кемип калды, мен ушуну берген үчүн банкрот болуп калдым дегендер болдубу? Сен өзүң сүйлөшүп турасың да. Мисалы, жеке өзүңдөн да каражат кетип атат да. Жеке өзүңдүн турмушуңа бир береке кирип дегендей кандай жакшылыктар болду? Пенсионерлер мына буквально бир болжолу менен 3-4 күн мурда бир чоң энем акча берди. 35 миң пенсиясын чогултуп берди. Алып атканда толкунданып кеттим. Айтам, мен ар дайым группага видео тартканда айтам да, чоң эне, чоң ата, сиздердин пенсияңыздарда береке бар депчи. Ошолордун акчасы менен ушул жумуштар сөзсүз мындай ийгиликтүү аяктайт да. Биздин чоң эне, чоң аталарыбыз биздин жаштардычы мындай көзүн ачып атат, түрткү болуп атат, чыныгы аксакалдыгын көрсөтүп атат. Жашы бир топко келип пенсиясын чогултуп 35 миң бергенде түтүндүн акчасын бербеген үй бүлөлөр бар да. Ошолорду кичине жанынан коюп атат. Акырындык менен биз эл өзүбүздү тарбиялап атабыз десем болот да. Ошол эле учурда ошол эле чоң энелер мынага чай ичип кой деп келип берет.
Burага бензин куюп берип кой деп берет. Баягы неме деп коет да. Сен өзүңдүн Баягы жашооңдо неменин- береке барбы деп сурай бердиңиз го. Неме- Ошол береке действительно ошол берекени сездим да. Представительский расход деп коет арычы. Жана Жана чөнтөк, Ооба, майда ооба, чай пул ооба, деп коет. туура. Бизче чай пул деп коет. Чай пул. Анан мындай модерный тилде представительский расходы деп орусча айтып коет. Анан дагы бир нерсе да. Мына жолду салып быйыл ушул жалпы ушул 25-жылы эл канча чогултту? Быйыл жалпысынан быйылкы биздин элдик салым мамлекетке, бул дагы мамлекетке салым да. Мамлекетке эмес. Ушу элдик салым. Элдик салым эле деп Элдик коелу. салым дейм, жарайт. Элдик салым быйылкы жылы 20 миллион да. Болжол менен 20 миллион салым болуп атат. Эл чогултту. Ошонун ичинен эң көп кошкону ким болду? Мындай эми элге үлгү болсун айтып коелу. Эми ким болбосо да бир атын айтпасаңар да ушул киши мынча кошту деп айтсаңар эң көп ким кошту? Канча кошту? Быйыл 1 миллион 100. Бири эле үй бүлө. Бири эле үй бүлө. Бул Эралиев Жолдубай көчөсүнүн ошол Эралиев Жолдубай аксакалдын неберелери. Ал киши полковник Какан Эралиев деп аны элдин баары эле тааныш керек. 1 миллион 100 каражат бөлүп берди. И жалпы биз жылда традицияга айланган жумуштар бүткөндө ачылышын кылып элге чай беребиз. Ошол эле чоң аталарыбызга шорпо ичирип, аш жедирип, батасын алганга жылкы союп той кылып берем деди, каражаттын баардыгы менден деди. Эң чоң салым быйылкы жылда ошол Эралиев Какан Айштамдын салымы. Каникулга чыккан учурда эмени стипендияны ушул 3 бала акчага 1 айдан очерк менен бөлүп беребиз. Жылына бир жолу заманбап акыл ойногончо эле бир акыл аң сезим өсө турган оюнчуктарды алып беребиз. Ошол бир кирип азыр эми калганын эжеке ушул жерде иштейт. Бул эжекебиз тааныштырганча ушу микрофондон 1000 доллар алып берген оюнчуктарды көрсөтсө, оюнчуктардан баштап анан мага жалпы аяк ичи жабытат, ичин айланып чыкпайлы. Биринчи оюнчуктардан баштайлы. Жүрүңүз акына. Коноктор бисмилла кире бериңиз. Ушул жогорку тайпада ушул жерде 25 бала тарбияланып, мына ушул мигрант колдогон билим долбоорунун атынан алынган оюнчуктар ушулар. Ушуларды алганбыз. Быйыл 30 000, былтыр дагы жардам беришкен. 2 жылдан бери бизге жардам берип келет. Быйыл игрушка 30 000, плюс кухняны ремонт акча бөлүнүп. Ашканан ремонтуна дагы жардам беришкен. Ушундай бир оюнчуктар, заманбап оюнчуктарды балдар жөн эле ойной бербей, бир аң сезим өсө тургандай, жакшы мындай. Булар заказ берет да, ушундай оюнчуктар деп. Биз акчаны беребиз, өздөрү алышат. Жылына бир жолу оюнчук менен Анан камсыздайт. ичин аябай жакшы жасапчытар да, булар ичинде кичине түшүндүрүп берсеңиз бир аз. Атайын ал 4 мезгилде жасаганбыз, бул балдардын ошол 4 мезгилде көргөндө гана сез үчүн. Бул жомок, түрк жомогу. Сез шалгам жомогу. Ал бул жактагы обручтарга кыргыздын орнаменттери жасалган. Бул жерде ошол нерселер, тамгалар, мына поездде 7 күн, дүйшөмбү, чейшемби ошол. Аптанын 7 күнү. Бул жерде QR-код менен жомокторду коюп берсек болот да балдаргачы. Атайын жомоктор. Бул балдарга жетти. 10 сан цифралар. Бул биздин алтын эреже, бакчага келгендеги алтын эрежебиз. Бул жакта эки жатак тайпа жатышат. Бул жакта жогорку тайпа. Укташат. Ооба, укташат. Ушул жакта. Мунун ичинде аябай жакшы жасапчытар. Таза, аккуратно. Анан кийин мына пол экен да, полда аябай жагымдуу болот да балага. Чыгач пол экен. Биздин үй шарттагы бала бакча болгон үчүн. Үй деле бакча болуп калса. Бул үй шартындагы бала бакча. Мамлекеттик стандарт эмес. Мамлекеттик стандартта эмес, бул үй шартындагы бала бакча. Буну мурдагы Нарындан келген Света Тоева деген эжекебиз ачып берген. Переименовать еттик, буквально кече болду. Кече болду. Кече ошол кече өткөрүп Светлана Дөөлөтбаева Светлана атындагы БПМ балдар бакчасы болуп, бакчабыз өзгөрдү. Үй экен да кадимкилер. Ооба, үй шартындагы бакча. Бул жакка орто тайпадагылар жатышат. Ооба, укташат. Азыр ушул жерде 50 бала. 50 бала. 50 бала. 50 бала. Булардын акысы кандай? Кымбатпы же жок, мамлекеттикпи? Жок, биз атын эле 1200дөн беришет, биз арендага 200дөн беребиз. Анан
1000 сомдон ошол тамак ашына. Tamam. Özgürlük kişinin aylık çıkar. Айлыкты мамлекет берет. Ha aylık Мамлекет берет, ооба. Мамлекеттик бир шартында просто биздин ушул алган айлыгыбызды мамлекет төлөп берет. Просто болгон үй шартында да. Ата-энелерди алып берет. Бала бакча Және тамак ашына алып берет. Союз малына бир эле бала бакча менен отурабыз. Бала бакча жетишпегенинен, балдардын санынын көптүгүнөн айла жок. Үй шартында эки жерге ушундай бала бакчаны иштетип келет. Мамлекетке кайрылып алар тарбиячылардын айлыгын чечип берсе, анан калган ата-энелер көтөрөт экен да. Сонун экен. Ошондо канча неме иштейт, тарбияч иштейт? Азыр бизде 6 тарбиячы иштейт. Общий 20 ишчи иштейбиз да ушул жерде. Бул чоң не? 20 адам жумуш менен баланын саны канча? 75. Жалпы 75 бала 3 тайпа тарбияланат да. Өзү алабы кадансыз? Өзүм алабы кадан болом. Бул жакта ортоңку тайпанын ойноп салып аткан жагы. Очуну башкарып атканда. Ойнойт бияка. Ооба. Сонун да салыпты бияктагы. Бул үйдү ижарага берет турбайсыздар? Ооба, ижарага. Ошого 200дөн ижара акысын төлөйбүз да. Bir bala başına 200'den icra törөйбүз. 70 kança bala olsa Aynen son proje eкен. Son proje eкен. Азыр кошуп калып 17 жарым беребиз. Son proje eкен. Урматтуу коноктор, эми ар бир жакшылыктын артында бирөө турат деп чубак ажыным жакшы сөзүнө эметип калдым эле. Менин алым болуп Кыргызстанга келип, ушу Кыргызстанга кызмат кылышыма бир араб туган себепкер болгон деп айтканын угуп калганмын да. Ар бир жакшылыктын артында бир адам турат деп. Айтор ушул бүгүнкү сиздер менен бирге айланып, айылдын ичинде элдик салым менен бирге жасалган жумуштардын артында дагы Артык Абдувалиев байке турат да. Ошол Артык Абдувалиев байке менин кызматымды ушул жүрөктөн кылып аткан, колумдан бир нерсе келет экенин түшүнүп, көрөгөчү адам болгондо байланыштуу Артык Абдувалиев байке мени Россиядан алып келип, жумуш менен камсыздап, анан айтпай кетсе тура келбей турган нерсе мына ушул элге айдап кызмат кылып жүргөн ушул тулпарды дагы ошо Артык Абдувалиев байкем. Артык Абдувалиев байкем белек кылган. Ошол Мунун өзүнүн кызык тарыхы бар экен, ошону кыскача айтып койсоң. Бул кызык тарых эми кандай болду десем. Оштогу руководителине мен алып барып кошту, мен 1 ай ал жерде окудум. 1 айдан кийин шеф Артык Абдувалиев чалды дагы, как раз Оштогу руководитель экөөбүз бирге олтурганбыз. Эртең Жалал Абадка кетишиң керек деп калды. Жарайт, бирок автоуну ала элекмин байке дедим. Анан мен деген кичинекей эле бир жана малометражка эле алып алайын деп ойлогонмун да. Аз жей турган, экономичный болсун деп. Анан руководитель мага бул машинаны көрсөткөн. Бул машинаны көрсө Илгиз байке, мунаны айдаңыз, жакшы машина деген. Бул правый руль болгондугуна байланыштуу мен жактырбай, мен өзүмө малометражка эле кичинекей оң эле жөнөкөй эле машина алып бер деп көнбөй коюп, анан как раз эртесин сурап атпай Жалал Абадка чыгышың керек. Мен машина жок дейм. Машина кече жакшы машина келип калды дебеди эле деп. Анан машинаны бер деди, телефон бурдук, видеозвонок болчу. Оштун руководителине сурайды, эмне болду деди. Машина байкеге жакпай калды деди. Кайра бер деди, мен алсам. Илгиз могу машинаны ал дагы, Жалал Абадка айдап кет дагы, каалаган машинаңды алмаштырып ал дебеди. Анан макул, анда да эрте срочно кеткенине байланыштуу айдадым. Жалал Абадка айдап барганча машина жабып калды дагы. Эмне деген машина экен бул? Toyota Crown деген. Toyota Crown. Ошол бойдон ушул машинаны азыр эч кимге бергим да келбейт, алмаштыргым да келбейт. Ошол бойдон айдап жүрөм, ушундай бир кызык тарыгы бар. Анан дагы бир баса кетип турган нерсе, автоунаа бул тулпар Артык Абдувалиевден белек болгон. Морекин номер менин жакын досумдан, кыяматтык досумдан белек болгон. Бишкекке барган кийин муну башында кызматтык унаа деп алган экен да. Кстати, кызматтык унаа деп буну эми кызматтык унаа деп берген. Бул мага жагып калгандан кийин Артык байке Бишкекке чакырып калды. Бир жума Бишкекте жүрүп, чогуу. Анан өзүнүн унаасында баратып, же ушул унаада экен. Эсимде калбады. Унаада баратып Илгиз айтор тиги машина менден сага белек дебеди. Өзүң өткөзүп алды. Анан өзүм өткөзгөн учурда анан ушул номерди ошол өзүмдүн жакын классташ досум. Ал дагы борбордо иштейт. Алла ыраазы болсун, ошол досум белек кылган. Кызмат, эми ушундай. Эми буну Артык аке балким жактырбастыр ушинтип айтканды, бирок ыраазычылык билдирип кой. Тең ыраазычылык, Алла ыраазы болсун. Жакшылыктарга элге кызмат кылып атыптыр да. Вот именно мындай да.
эл катары жараңмын да мен дагычы. Эл каким-то образом ар бири өзүнүн турмуш тиричилигин алып барат да. Кимдир бирөө дыйканчылык кылат, кимдир бирөө соодада, кимдир бирөө дагы бир иш чарада. Мен элдик, коомдук кызматта жүргөнүккө байланыштуу. Менин артымда ушундай бизнесмен бакелерим бар, досторум бар, элим бар. Ушулар менин мындай бир күнүмдүк жашоомо бир кандай десем, баягы каражат маселесин ушул эл өзү эле чечип, Артык байке мени жумушка алып келатканда айтканда, элги сен сарсана болбо, сен эл багып алат депчи. Жана өзүңүз күбө болдуңуз. Мына менден максат деген иним мына 1000 сом байке стипендияга деп атат. 1000 сом өзүңүзгө чай ичип коюңуз деп атат да. Артымда ушул элим, байкелерим менин мындай бир финансылык маселемди чечип койгон. Эптеп Аллахка шүгүр турмуш тиричилигим кетип атат. Бүгүнкү күнү студентмин, окуп атам. Ушул байкенин машинасынын бензинин жумасына жумасына 5000 бензин кетет. Жумасына 5000 бензин Россияда жүргөн мигрант инелерим бар, агаларым бар. Аттарын такыр айттырбайт да. Азыр айтсам да кап болуп калбасын. Такыр айтпайт. Жумасына 5000 бензин куюп берип турат. Тамак ашкан ары бир расходума ушул элим жардам кылып турат. Анан кантип кызмат кылбайсың? Колдоп турса, кызмат кылган сайын да баягы кызмат кылгың келет экен да. Жүрөктөн кызмат кылгың келет. Терең ыраазычылык. Артык байкеге, досума, Акбулак элине бардыгына терең ыраазычылык ыраазымын да калкымдан. Баарынан да Аллага ыраазычы. Кече бир өзүмө жардамчы алдым. Жардамчы алсам, элге кайрылуу жасап атат. Илгизди илгиз кылган сиздерсиздер эл депчи. Туура айтып атат да, жаш болсо да сөзгө чечен бала экен. Бүгүнкү күнгө ушул даражага жеткенге ушул элимдин салымы чоң. Аллахка шүгүр, биринчи Аллах албетте. Мен ар бир жумушумду Аллахка таваккал кылып баштайм. Артымда элим бар депчи. Сомнениясы жок таваккал кылып баштайм. Аллахка шүгүр, бардык баштаган жумушум бардыгы ийгиликтүү болот да. Буйрса. Аллахка шүгүр, терең ыраазычылык. Сиздерге дагы кош келиңиздер, аман болуңуздар.